Ырдалган балдар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Биринчи аудио бап. Түштөгү аян. Жаз мезгилинин орто чени мал көккө тоюнуп, жер жарылып чөп чыгып, желин жарылып сүт чыгып, кыш мезгилинин каарынан толук кутулган элдин алды жайлоого көчкөнү даярданып жаткан кез. Антке менен жаздын жылуу леби каба качып, жаздын жыты жыттанып, аба салкын. Кечке өз иши менен алек болуп кеч жаткан Эсет түнү уктап жатып түш көрдү. Ооба, тээ илгертен кыргыз эли көргөн түшкө абдан маани берип, жакшы көргөн түштү мал союп, кадырлуу карыяларды чакырып түштү жоорутуп, ырымын кылчу. Эгер жаман түш көрсө, сууга айтып, суу менен агып кетсин деген ойдо болуп келген. Эсет күндүн нуру алыскы тоо башынан чыгып келе жатканда, жылуу төшөктөн туруп эле көргөн түшүн эстеп, бир топко жатты да, анан жай кыймыл менен кийинип сыртка чыкты. Мунун себеби уктап жаткан балдарын ойгото албайын деген далалат экенин танып болбойт эле. Акырын кадамын алдыга таштап, 50 кадамдай илгери жылып, чыгыш тараптан өйдө көтөрүлүп келе жаткан күндүн нурун карап, ойго алаксып, бир топко туруп калды. Ушул жерден бир нерсени эстегенсип, эмнегедир маңдай тарапты тешетиктеп, катуу кыялга жетеленип кетти. Эртең мененки таңкы көрүнүштүн кооздугуна арбалып, эч бир жерди өгөйсүнтпөй, нурун тегиз чачып, улам өйдөлөп келе жаткан күндүн тийген нуруна ыраазы болуп, улуу Алланын жараткан касиетине таң берип, кыймылсыз турганда, аялы аксамай боз үйдөн чыгып үн салды. Эсет, сага эмне болду? Ал жерде эмне туруп калдың? Бир жерден жылбай, деди. 6 айлык боюнду бар ак саргылынан келген, жашы 30га чамалап калган, бетин болор-болбос сепкил баскан аксамай. Бул берилген суроого жооп бермек турсун, өз ою менен алаксып таңкы көрүнүштөгү бул кооздукту биринчи жолу көрүп жаткансып, жалдырап эле туруп калган Эсетке аялы жакын келип, чыканагынан тартты да, «Ой, деги дени кардың соогу, эмне мынча жалдырап?» дегенде Эсет эми гана эсине келгенсип, аялын оңурая карап, сага эмне болду?» деп кайра өзүнө суроо берди. Аксамай көзүн алайтып, «Балага көз боло турчу, мен суу алып келейин. Кечинде суу алып келем деп ойлоп жатып, унутуп калыптырмын», деп чаканы кош колуна алды. Айтмакчы суу коктунун ичиндеги булактар алынат. Антке менен алыс, бир караган кишиге. Күндө ал жерден суу алгангабы Аксамай үчүн жакын болуп калган. Суу ала турган булак. Жерди тешип чыккан булактын суусу ушундай бир тунук, анан муздак. Бирок кышында тоңбогон сапаты бар. Кээ бир кишилер айтып калат, бул булакты ыйык булак деп. Күгүм талаш суу алганы эч ким барбайт. Бул салт да бар. Илгери абышкалар айтып калышчу, караңгыда сууга барбагыла деп. Анткени көзгө көрүнчү көрүнөт деп ойлошчу эле, аны так айтып болбойт. Эсет башын ийкеп жооп берип, дагы бир жолу таңкы күндүн нуруна көзүн кадап тигиле карап алып, артка бурулуп, үйдү көздөй кадам таштады. Боз үйдүн эшигинен кирип келип, уктап жаткан наристени кымтылап жаап, дагы көргөн түшүн эстеп, бир жакшы жышаан болорун алдын ала билип, кайра ойго алаксып кетти. Аңгыча Аксамай суудан келип, идиш аягы менен алек болуп, таңкы даамдын камын көрүп, отту карады. Жазгы күндүн таңында сууга али күчүндө болот эмеспи? Жеңил кийинген Эсет сыртта жүрүп чыйрыгып кетти. Качан гана койдун көңү каланган очок үстүндөгү чай кайнап, тасмал жайылып, таңкын аргы олтурушканда Эсет салмактуу сүйлөп, оюн ортого салды. Аксамай, мен бир жакшы түш көрдүм. Түштү бир гана жолу айтып, бир гана жолу жорутуш керек деген кеп бар. Макул көрсөң бүгүн мал союп, жет абышка чакырып түшүмдү жорутайын. Жетинин бири Кыдыр деген кеп бар. Аны угуп эле жүрбөйбүзбү? Ансыз деле көптөн бери жаш сорпо эчелекпиз. Узун сарда өзөккө күчтүү тамак барбаса да болбойт. Минтип өлбөгөн жанга жаз келип, кыштын суугунан аз да болсо кутулдук. Бирок эмнегедир жаздын келиши кечикти го. Аксамай эмне демек эле, уктап жаткан баласына көз жүгүртүп карап алып, бошогон чыныга чай куюп сунуп, жагымдуу үнүн жогору чыгарып, болор-болбос башын ийкеп, аны өзүң бил. Мен дагы кече түнү түш көргөм. Бирок эч кимге айтканым жок. Ал көргөн түшүмдү өзүмчө жакшылыкка жоруп койгон элем. Эсет кулак салып, кызыгуусу арта, айтып көрчү. Балким экөөбүздүн көргөн түшүбүз окшош болуп чыгар. Аксамай мыйыгынан күлүп, азыр эле өзүң айттың го. Түштү бир гана жолу жоруп,
бир гана жол айтыш керек деп. Андан көрө тиги абышкаларыңды чакыр, түш болуп кетелекте тамак берип, көргөн түшүбүздү жортуп алалы. Негизде түштү кечке калтырбай жортуш керек. Эсет бул айтылган сунушту туура көрүп, эмнегедир кош кат болуп турган аялынын ичине көз урунуп кетти да, бир башкача көз караш менен карап алды. Баскан турганы, кыймылы оор тартып калган Аксамай Эсет туруп кеткенден кийин эки колун жүзүнө тартып, күбүрөнүп сүйлөп, өзүнчө тасмалга бата кылды да, ордунан туруп идиши менен алек болуп кетти. Таңкы сыдырым соккон жел азыраак денени ичиркенткен болбосо, жазгы көрүнүш көз жоосун алып, көңүл көтөрөт. Ак кардын кучагынан бошонгон жер бетин жашыл тулаң каптап, короодон чыккан койлор маарап, козуларын ээрчитеп, маңдайкы бетке жайылып баратты. Эсет коктунун ичиндеги тушалуу атын алып келип, токуп минип, Аксамайга кайрылды. Конокко мын көрө бер, мен азыр кой алып келгенче жети абышканы чакыра келгендей болом, деп жөнүн айтып, атын бастырып, иниси Марканын үйүн көздөй жөнөдү. Алдындагы карагер аты таң атканча оттогонго басыгы шайдоот. Тоо беттеп кеткен жол менен ат үстүндө бара жатып, Эсет эмнегедир Аксамай менен таанышкан алгачкы күндү эстеп, мыйыгынан күлүп алды. Ошол күндү азыр дагы эч унутпайт. Күнү оюнан, түнү түшүнөн кетпеген ак саргылдын сулуусу. Арзыган Аксамайга жеткенге чейин кандай гана ашыктыктын азабын тартпады. Акыры ага жеткенден кийин баары унутулуп калды. Бирок азыр ошол кездеги Аксамайды жакшы көрөбү, ага так жооп бере албайт. Анткени бул жашоодо баардык нерсе убактылуу экенин ушул жолдо бара жатып калыс ойлоп койду. Карагер атка аста камчы салды да, чүү деп теминип алды. Ушуну эле күтүп турган белем, ат басыгын ылдамдатып, ордунан жүткүнгөн болду. Эсет алыска көз жүгүртүп, тоо башындагы ак калпак кийгендей калдайып, ак кар жамынып жаткан тоо башындагы мөңгүлөрдү карап, өзүнчө ойго алаксып кетти. Быйыл жай жаанчыл болот өңдү деп. Алдыдагы карагер ат шайдоот басыгынан жазган жок. Аз өтпөй Эсет иниси Марканын үйүнө келип калды. Марка өзү ат алып, агасы менен учурашкан соң, таң эрте келген агасын суроолу карады. Эмне болду дегенсип. Эсет үйгө киргенден кийин гана келген жөнүн түшүндүрүп айтып, эттүү кой сурады. Жаз мезгилинде эттүү малдын табылышы кыйын экенин ким билбейт. Марка оокатка бүйрө, малды семиз баккан, дегенкисе короосундагы 4 түлүк малды эмес, короо кайтарган тайгандарын дагы жакшы баккан, адамдык сапаты жогору, жок деп айтпаган жакшы адаты бар. Оокатына тың жигит. Жайы кышы короосунан семиз мал өксү болбойт. Агасы Эсеттин суроосуна лам дебей макул болуп, «Байке, сиз алдыга кете бериңиз. Мен малды мындай чыгарып коюп, койду өзүм жеткизип барып берем. Сиз чакырчу кишилериңизди чакырыңыз, аларга эрт айткан жакшы го» дейт. Эсет бул сунушту туура көрүп, тасмалга бата тилеп, сыртка чыкты да, атына минип бастырып кетти. Марка малына көз салып коюп, дароо эле семиз кара койду кармап, өзү атка өңөрүп байкесинин үйүнө алып келди. Салт боюнча келген конок малга бата кылмайын, мал мууздалбайт. Бул жашоонун шарты. Убакыт кичи шашке болуп калган кезде малга бата тиленди. Тасмал жайылып, келген коноктор ар тараптуу сөздөрдөн кеп уруп олтуруп, качан тамак алдыга келгенде Эсет көргөн түшүн айтып баштаганда, төрдө олтурган сакалы көкүрөгүн баскан, азык урусунун сакалдуусу Жакшыбай карыя куудай болгон сакалын оң колу менен сылап, сөз угууга ынтызар экенин билгизип, жанындагыларды тынч олтургала дегенсип карап алды. Эсеттин жанындагы байкеси Дуулат, андан жогору улуу байкеси Бекечал олтурган. Баш аягы үйдө жети абышканы кошпогондо, ондон ашык киши тасмал четинен орун алган. Аксамай чыгдан жакта сорпо куюп берип, Эсеттин иниси Марка сорпо сунуп, келген конокторду тейлөө менен алек. Түндүктөн көк асман көрүнүп, жылып бара жаткан бир үзүм булутка чукул бийиктикте ак куш айланып учуп турду. Бирок ал кушту эч ким деле таң азар алып байкаган жок. Эсет көргөн түшүн минтип айтып баштады. Түндө эмнегедир түн ортосуна чейин уйкум качып, такыр уктай алганым жок. Жаңы гана жылдыз тарап, чолпон жылдызы көрүнүп калган кезде сыртка чыгып, короого көз салган болуп келип, жатып уктап кетиптирмин. Түшүмдө бир чоң тоонун алдында туруп турмун. Арыгылды суу агып, суунун үнү кулакка угулуп турду. Суу жээги калың бакшакка бай, анда ар түрдүү куштар сайрап учуп конуп жүрүшөт. Бир кезде тоонун баш тараптан бир ак куш келип менин ийниме конуп калды. Анан эле бир кара киши ак кушту кармап алган болот. Мен кушту таппай калам. Көп убакыт өткөн соң ак куш алыс жактан учуп келип, кайра ийниме конот. Куштун чарчаган түрү мага даана байкалды. Алиги кармап алган кара кишиден запкы жеген түрү бар. Анан эле ал кушту көптөгөн куштар тегеректеп алган болот.
Баягы ак куш кайда учса, берки куштар ошол жакка учуп конот. Аңгыча эле менин жанымда дагы тааныбаган көп кишилер пайда болуп, мен алардын ортосунда турган болом. Ушул жерге келгенде бала айлап ойгонуп кеттим. Азыр дагы ал көргөн түшүмдү эстесем, тулку оюм титиреп, толкунданып кетип жатам. Бул көргөн түшүмдү жакшылап жоруп берсеңиздер экен, деп Эсет сөзүнүн аягына чыгып, абышкаларды кыдырата карап алып, баса Аксамайдагы түш көргөн экен. Ал дагы айтып калсын. Түш бир жоругандан, бир айткандан болот эмеспи? Деп сөзүнүн аягын таппай калды. Бул сөздү уккан төрдө отурган Жакшыбай карыя үнүн жасап, кыра жөтөлүп алып, келин бала, тартынбай айт. Иши оңолчу кишинин түш оңолот деген кеп бар. Эсет айткандай көргөн түштү ырымын жасап жорутуп койсо, иштин ийгисин берет. Илгертен ата бабаларыбыз түшкө басым жасап келген. Сен дагы кош кат болуп турган кезиң экен. Буйруса кыргызга керек уул көрөрүңөр анык болуп калды көрүнөт. Менин бабамда жакшы жашаандын белгиси бул. Бул жалганда боло турган ар бир нерседен алдын ала белги берилет. Бирок адам баласы ага көп көңүл бурбай келет. Кана айтчы, сенин көргөн түшүңдү угалы да анан эки түштү бир жоруйла. Аксамай кары кишилердин алдында сүйлөгөндөн уялып, ак жүзүнө кан толуп, жүзү албырып чыкты да, сакалдуу кишинин сөзүн жерге калтырбай, тик карабай, жер караган тейде сөзүн минтип баштады. Түшүмдө мага бир аксакал карыя келип, колума бир нерсе берип кетти. Ал нерсе эмне экенин деле баамдай албай калдым. Аңгыча эле набаттуу ак элечек кийген эне келип, бекем кармап ал деп жумуртка берди. Жумуртка колума тиер менен эле жарылып кетип, ак кушка айланып калды. Ак куш биздин боз үйдү айланып учуп, жаныма конуп калганда, биздин үйдө көптөгөн куштар айланып учуп, үй жалаң кушка толуп чыкты. Мен аларга жем чачкан болом, анан эле ойгонуп кеттим. Бул түштү айтып болгондо, Жакшыбай карыя кабагы ачык, бир саамга ойлонгондой тынчалып олтуруп, анан Эсет, Кудай берет деген ушул. Келин экөөңөрдүн көргөн түшүңөр төп келсин. Ак куш киргени абдан жакшы. Эми силер акылга дыйкан, эл ээрчиген, эл керегине жараган, азык уруусунун эле эмес, жаамы кыргыз элинин атын чыгарган уулду болот экенсиңер. Эгер бүркүт түшүңөргө кирсе, анда баатыр уулду болот элеңер. Ак куш бул атанын атын чыгарган, сөз атасы болгон, акыл кошкон, алдыны көрө билген ол уязаада уулдун келишинен белги бергени. Аны ээрчип куштар үйдү байыр алганы, уулуңарды жандагандар. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, бала бой тартканга чейин сак болгула. Башка бирөөнүн колуна өтүп кетиши мүмкүн. Ал жагын так айта албайм, деп сөздү башкага бурду. Илгери биздин чоң атабыз Тагайбей жети баласын өзүнүн жакын досу, улутту казак Турсун деген сынчыны атайын ат чаптырып алдырып, таман чыкмас семиз жылкы сойдуруп коноктоп анан сынаткан экен. Жакшыбай карыя угуп отурасыңарбы деп жанындагыларды кыдырата караганда, катар олтурган өзүнүн курдашы Саалы карыя үнүн жай чыгарып, анан деген болду. Жакшыбай эми чындап узун сөзгө кирди. Анткени сөздү уккан жерге айт деген кеп бар эмеспи? Оозун тиктеп калганын тасмал четиндегилер көздөрү менен билгизишти. Сөз укканга куштар экендерин. Жакшы сөз жан эргитет дегендей, жакшы сөз угуу кандай жакшы. Ал эми санжыра уламыш, жомок айткан кары кишиге кандай жарашат? Сакалы куудай аппак болгон Жакшыбай карыядагы бир жолу эки жагын каранып алып, сөзүн андан ары улады. Тагайдын жөн жай чакыртпаганын билген сынчы учурун келтирип сурайт. Курдаш, чакырттың, келдим, коноктодуң, конок болдум. Ачык айт, максатың эмне? Келгениме дагы 2-3 күн болуп кетти. Мен сенин сыйыңды жакшы эле көрдүм. Тирүү жан болгондон кийин ар бир адамдын түйшүгү болот эмеспи? Уруксат берсең мен үй жайга кайтайын. Дегенде Тагай ойго алаксып кетип, бир саамга туруп анан, досум, менин максатым сага айта турган сырым бул. Балдарымды калыс жана түз сынап бербейсиңби? Ата жолун жолдоп, эл ээрчиткен балдарым бар экенби, билейин дедим эле. Бул жалганда ата менен эне баладан үмүт кылып жашайт тура. Сенин сынаган сыныңа жараша, балдарыма энчи өлүп берейин деген оюм бар эле. Дегенде Турсун сынчы башын ийкеп, макул экенин билгизип, эртең менен эрте сынайын. Мен сенден ушул сөздү күткөм, деген тура. Эртеси Тагай бийдин 7 баласын сынаганда, биздин атабыз азыкка сынчы мындай деп сын айтыптыр. Мен сөздү чойбой кыскартып айтайын. Азык уулуңдун келечеги кең, маңдайы жарык, телегейи тегиз экен.
Бул уулуңдан эл аралаган Улуязада сынчы, калыс, эч кимге жамандыгы жок. Жан адамга кара санабаган ак ниет балдар чыгат. Бирок бир жаман жагы көңүлчөөк, башканын тилине бат кирип, ишенчегинен жакшылыгы жамандык менен тийген, эмгегин элжеген, бирөөнө кылдай кара нерсе ойлобогон, пейлигенен уулдар ушул уулуңдан чыгат. Аракетчил, башка жанга жакшылык кылайын деген асыл ойлуу уулуң азык деп сынаган экен. Айтылгандай эле азык уруусунан кандай олуя адамдар чыкты. Буга мисал катары ушуга чейин жашап өткөн убалы сынчыны, санчы сынчыны эле алалы. Менин жеке оюмда эсет, ак куш түшүңө кириптир, жарык дүйнөгө бина боло турган уулуң Улуязада адам болушу толук мүмкүн. Анткени ак куш жөн адамдын түшүнө кирип аян бербейт. Макул, анда мен сөздү көп эле чое өрбейин. Келин экөөң өйдө туруп бата тилегилечи, деди. Эсет менен Аксамай орундарынан турганда, Жакшыбай карыя эки алаканын жүзүнө жакындатып, көргөн түшүңөр төп келип, үйүңөргө кут келсин. Атыңарды чыгарган уулдуу болуп, Аксамай келиним аман эсен боюнан бошонуп алсын. Жакшылык жайыңардан кетпей, өрүшүңөр малга, конушуңар жанга, тасмалыңар данга толуп, тилегиңер кабыл болсун, деп алаканын жүзүнө тартты. Тасмал четиндегилер баары бир ооздон тилек айтышып, алар дагы бата берген болушту. Бата тилеңгенден кийин колго суу куюлганга чейин 7 абышканын бири Жума курдаш катары Жакшыбайды сөз менен чымчып өттү. Жакшыбай, анан тиги Турсун сынчы дагы эмне деп сын айтыптыр? Азык атаңарды көргөндө. Берилген бул суроого эмне деп жооп берет болду экен деп баары жапырт кулак туруп калышты. Жакшыбай суу куйган баланы алкап, колун суулук менен арчып жатып, Жума, мен ал кезде болгон эмесмин. Болгон укканымды айттым. Турсун сынчы кыраакы, алдыны көрө билген, саяпкер жылкы баласын кандай сынаса, Турсун сынчы адам баласын так ошондой сынай билген чоң өнөр ээси болуптур. Болбосо Тагай би кадырын салып чакыртпайт эле да. Менин угушума караганда, Турсун сынчы бир жыйында Тагай бийге өзү жолугуп айткан экен. Балдарыңды сынатсаң боло, убакыт өтүп бара жатат деп. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот. Убакыт сааты келген күнү Тагай би балдарын Турсун сынчыны чакырып сынатканын мен мындан 22 жыл илгери чүйдө болгон чоңашта Сарбагыштын ичинен тараган уруусу Жантайдын аюукесинен тараган Токтор аксакалдан уккам. Ал киши сөзгө чебер, акылга дыйкан абдан калыс киши эле жарыктык. Ошол аштагы ат жабышта болгон чырды бир ооз сөз менен гана токтотуп койгон. Сөз ушул жерге келгенде Дуулат сөз алып калды. Мынча болду, эми биздин үйгө да тийип даамсыз кеткиле, деп карыяларга кайрылып калды эле. Жакшыбай карыя, пейлиңе рахмат, ушул жеген тамагыбыз аш болсун, сенин үйүңө башка күнү баралы, деп ордунан козголду. Ошол окуядан кийин туура 3 ай дегенде Аксамай уул төрөдө. Жайдын толуп турган кези. Аптаптуу ысыктын илеби жайлоодо анча деле билинбейт. Бала төрөлөр кезде үйдүн үстүндө ак куш айланып учуп турганын бир гана Аксамай байкап, 3 ай илгери көргөн түшүн эстеди. Жан түндүктөн асманды караганга үлгөрдү. Ошол кезде баягы ак куш ушунчалык жакын учуп келгенин элес булас көзү чалды. Анан калганын байкабай калды. Баланын баа деп бакырып түшкөн экенин кулагына дароо угулду. Аттиң, кайран эне ай, канча азап тартып, кандай күч коротуп, денеден баланы бөлүп чыккан эле эмне деген түйшүктү, эмне деген эмгекти талап кылды. Эми баары эле ушуну менен бүтүп калса гана, баланын чоңойгонго чейинки азабы да моюнда илинип турганын кантип тана алат. Бир кезде баланы төрөткөн киндигине жибек чач Аксамайга сүйүнчүрөдү, уул бала экен деп. Эне буга чейин эле билген, иштеги наристе уул бала экенин. Анткени тигинтип асманда ак куштун айланып учуп турган эле иштеги бала уул экенинен белги берип койгон эле. Бала бир топко ыңаалап ыйлап, анан басылып калды. Ата канат, адам баласы жарык дүйнөгө ушинтип ыйлап келип, кайра элди ыйлатып кеткени жашоонун жазылбаган мыйзам экенин жашырып болбойт. Аксамай балага ак сүтүн эмизгенде, бала жан алга албай эмчекти соруп, жашоого жаңы келсе дагы, жашоо менен күрөшүү үчүн алгачкы кадам сүт эмүүдөн баштады. Ошол себептен эненин ак сүтүн актоо бул чоң эмгекти талап кылат деп айтылып калганы жөн жерден эмес чыгар. Бул учурда эсет үйдө эмес болчу. Кечинде эки алдыңкы бутунан тушап отко койгон аты бошонуп кетип,
аны издеп кеткен. Кетеринде Аксамайдын толгосу баштала элек болушу. Болбосо эрте келгенге аракет кылат беле. Ат бошонуп, иниси жайлаган коктуга кирип кетиптир. Таппай убары болмок. Ат жылкынын четине келгенде айгыр кубалаганда марка кармап байлап койгон. Болбосо айгыр чайнап салат беле, ким билет. Эч санаа оюнда жок. Кымызга орто кызып, ойго алаксып келе жатканда алдынан сүйүнчү айтып чыккан бала уулду болдуңуз дегенде дароо көргөн түшүн эстеди да, алдын ала билген касиети бар Жакшыбай карыянын айткан сөзү кулагына жаңырды. Сүйүнчүлөгөн баланы ыраазы кылып, атына камчы салып, үйүн көздөй чаап жөнөдү. Алдындагы минген аты эмне болуп кеткенине түшүнө албай, арышын кенен таштап чуркап бара жатты. Бул уулду болгон ар бир атанын сүйүнгөндөгү жорук экенин танып болбойт. Жаңы төрөлгөн балага сопу деген ысым берилди. Бул ысымды дагы уруунун аксакалы Жакшыбай карыя өзү билип койду. Ал кезде сакалдуу кишинин алдынан өтүп, балага ысым койгон шартта жана салтта жок болчу. Жакшыбай карыянын ымыркайга сопу деген атты койгонунун дагы бир себеби түшүнөн аян берилип койгону тууралуу эч кимге айткан жок. Жаш балдардын уурдалышы. Убакыт канатын кагып алдыга жылып, баягы түштөн аян берилип төрөлгөн бала анча-мынча кол арага жарап чоңоюп калган кезде. Ошол кезде Улуу Жибек жолу менен калмак соодагерлери Андижан тарапка жүк алып өтүп соодалап, кайра жүк алып артка кайтып өтүп турган учур эле. Алар кайра соодалары өтүп, өз мекенине кайтып бара жатышып, айыл чети менен өткөн кездеринде жаш балдарды уурдап кетишип, өз жерлерине барганда малдары көп байларга сатып жиберген адатка айланып бара жатканы да чын. Жаш балдарын уурдаткан ата-энелердин ошондогу кан какшап сыздаганын жан адамга бербесин. Бул калмак эли адам баласынын убалынан коркпой, мал эмес, адам баласын уурдай качкандары албетте абдан эле коркунуч туудуруп, жергиликтүү калктын кыжыры келип, алар өтөр кезде балдарын катып, сак-сактап калышкан. Кичине балдар ыйлаганда же тентек кылганда калмак келе жатат деп коркутуп сооруткондор адатка айланганына да калмактардын жоругу себеп. Калмактар бир-эки жолу кыргыздардан ыдык көргөндө бала уурдагандарын коюп сөзгө келишкен. Убадага туруп бала уурдаган адат 1-2 жылча жок болуп кетип, кайра пайда болуп, кээде калмактар менен кыргыздардын ортосунда чоң чыр чыккан күндөр дагы болгон. Бирок акчанын кыныгын алып алышкан соодагерлер көнгөн адаттарын такыр эле жыйыштырып салышканга диттери чаппай, көнгөн адаттары кайталанып турган. Ал турсун кээ бир байлар соода жолуна чакыргандарга жаш бала керек деп алдын ала акча сунуштап соодалашкандары да калмак соодагерлеринин кызыгуусун арттырып, ыгын келтирип, бала уурдаган иши улана бергени элди ойго салбай койгон жок. Жакшыбай карыя кабагы салыңкы кырга келип олтурганда кадырман карылар, жакшы чыкман мырзалар, жакшы аталган төрөлөр жыйын боло тургансып, кырга 1-2ден басып келип чогула баштады. Ою санасы санга бөлүнүп отурган Жакшыбай карыянын көңүлүндө эмнелер орун алып турганын эч бири таңазар алышкан жок. Ар бир гүлдүн ширесин ары билгендей, элдин ичинде эмне бар, кандай уйгу туйгу чиеленген күдүк сана бар экенин кыраакы, акылман гана адамдар байкайт. Көп адамдар акылдуу, туруктуу, жоопкерчиликтүү болууну кааласа, начар адамдар өзүн элге таанытыш үчүн далбас урат. Базылбек карыя башын ийкеп, сөз сүйлөй турганын биригизип, болор болбос үн чыгарып, жөтөлгөн болуп: "Жакшыбай, сен эмне эле санаага чөмүлүп унчукпайсың? Биз аккан суунун өзү болбосок дагы булагыбыз. Дегинкиси жүйө кеп кеңешке ортоктош болуп, акыл кошо турган жөлөк болгонго жарайбыз. Кулагыбыз турмуштун ачуу таттуусун билиш үчүн аз сүйлөп, көп ойлонуп, кептин негизине кулак төшөсүн деп адамга 2 кулак, 1 ооз берилген. Кепке сараңдык адамды акылдуу дедирбесе, анда көңдөй дедирет." Жакшыбай карыны ой басып, көз менен көрүп туруп, кантип мен ойго алаксыбайм. Тигинтип калмактар жаңы өнүп келе жаткан муундарыбызды уурдай качып жатса, аларга жакшылык менен дагы урушуп да кайттык. Бирок биздин аракеттерибизден эч майнап чыкпай, дагы да болсо балдар уурдалып, дайыны жок жоголуп жатса, мени кантип ой баспайт. Кече эсиңерде болсо керек. Өткөн жылы баласы жоголгон Бүбүканды көрүп, абдан кабыргам кайышты. Бул жалганда баланы энеден ажыратпасын. Баланын күйүтүнөн кайран Бүбүкан алынан тайып калыптыр. Мотурайган, маңдайы жарык уулу бар эле. Ал азыр эмне күндү көрүп жатты болду экен. Айтар кебим, эми силер оң кулагыңар менен дагы
сол кулагыңар менен дагы уккула. Мындан кийин биздин айылдан бала жоголбосун дагы, ата менен эненин сыздаган үнү чыкпасын. Калмактарга сак болгула. Алардын бала урдаганын кол менен кармап албаган соң күнөөлөгөн дагы болбойт. Эки элдин ортосундагы чыр чыкпасын. Деги байкагылачы. Түндө түш көрдүм. Биздин айылдан бир нерсени кара күч башка жакка алып кетти. Дагы бала уурдалып, ата-эне сыздабасынчы. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе күз келди. Кыштын камын көрү кандай болуп жатат? Менин баамымда кыш эрте түшчүдөй. Тиги тоонун башына эмтеден эле кар түшүп калыптыр. Андижанга өткөн калмактардын соодагерлери дагы кайра арткы өтчү кези жакындап калды. Алардан кышка керек нерселерди сатып алып калгандай болгула. Бул алардын быйылкы жылы акыркы жолу өтүшү. Эми жаз келгенде гана өтүшөт. Жазга чейин соода саттык токтойт. Сөз артараптуу айтылып жатып, акыры баары бир кепке келип, тарап кетишти. Жакшыбай карыя үйүн көздөй келе жатып, картайып, жашоодон сабак алган сайын артында өсүп келе жаткан муунду ойлоп калары анык. Жакшыбай карыя чынында эле ушул жашка келгене башынан көп нерсе өткөрдү. Колуна кылыч кармап, калмактар менен урушту. Жылкы тийип кеткендердин артынан барып, кайра кайрып келди. Алыска барып, эл жер көрүп келди. Айтып олтурса, ар бир инсан үчүн жаш кезиндеги күндөргө эч нерсе жетпейт тура. Бир жолу Жакшыбай карыя кеч күгүмдө ат менен жалгыз келе жатып, жеш мүрзөнүн арасынан уңулдап ыйлаган үндү угуп, атынын тизгинин тартып үн чыккан жакты тыңшап калат да, анан аттын башын буруп жакын келип, баласы уруштан каза болгон энени көрүп, аны аяп уруш чыгарган калмактарга абдан нааразы болгон эле. Ыйлап жаткан энеге кайрат айтып, үйүнө алып келип, ошол үйгө түнөп калган. Ошондогу эненин боздогону азыр дагы кулагына жаңырып, ошол күндү ушул кезге чейин эсинен чыгарбай келет. Карыя үйүн көздөй келе жатып, ойго алаксыды. Ушул бир келген жашоодо пайда көрүш үчүн бала уурдап бирөөлөрдү сыздаткан калмактардын жоругуна ичи ачышып, көңүлү чөгүп, эмне айла амал кылышты билбей турду. Күз мезгилинин башы, аяк оны айынын аягы. Күз берекесин берип, Актөөнүн карды жарылган кез. Күн кыскарып, эртеликеч сууктун белгиси билине баштаган. Жакшыбай карыя айткандай, Андижанга өткөн калмак соодагерлери бул жолу эмнегедир жалган шашкеде өтүштү. Жергиликтүү калкалардан майда барат нерселерди малга айырбаштап алып калышты. Калмактар соодасы өтүп, айылдан эбак узап кеткенде, убакыт чоң шашкеден өтүп калган кезде Аксаамайдын чар деген эле үнү чыгып калды. Бул кезде Эсет дагы үйдө эмес болчу. Кол арага жараган эркектердин баары мал менен талаада жүрүшкөн. Аксаамай ары чуркап, бери чуркап эле эшиктин алдында ойноп олтурган сопуну таппай калды. Эненин жүрөгү бир нерсени сезет, жана эч алдабайт эмеспи. Аксаамай дагы чар эткизе бакырганынын жөнү бар эле. Анткени алиги калмактар соода кылып жатканда көзүндө калы бар, жашы 60тан өткөн кара сакалчан адам жаш балдардын арасынан сопуну бир башкача көз менен караганын өз көзү менен көргөн. Анын жаман ой оор экенин учурунда элес алган эмес. Ары чуркап, бери чуркап үн салып, артынан чакырып баласын издеп жатканда, Шарапат деген келин дагы баласын издеп таппай калды. Бул кабар дароо айыл элине желдей тарап, эбак узап кеткен калмактардын артынан куугун жөнөдү. Алгачкылардан болуп Эсет алдыга ат салды. Аксаамайдын эки көзүнөн аккан жаш бетин жууп, эсинен танды. Эне үчүн баланын көз көрүнө жоголгону кандай гана азап. Экемчеги сыздап, алиги балтыр эти толо элек баладан айрылган эне менен атанын арманын, азабын бербесин. Балапанынан айрылган канаттуудай чыйпыйы чыгып, бир орунга олтура албай калганы аз келгенсип, болгон ишин таштап, көзүнөн жашы тыйылбаган Шарапат эч кимге ээ бербей, калмактардын артынан жөнөгөн. Таманы тикенекке, ташка тилингенине эч караган жок. Анткени кармагандардын колунан жулунганда бутундагы бир бут кийими чечилип калган. Ага кайдан караганга дарман жетет. Баарына бала үчүн кайыл болгон эне байкуш тилим болуп тилинип канаган таманына кайыл болуп, канаты болсо учуп жетип, калмактарды көзүндө огу болсо бирин калтырбай атып салгандан кайра тартпайт эле. Кайран гана эне ай. Шарапаттын кадамы улам алдыга жылган сайын кечтин киришинен белги берип, күн дагы ылдыйлап бара жатты. Шарапат ага караган жок. Баладан тирүүлөй айрылганча калмактардын артынан жетип, алардын колуна өлүп берген артык болчу. Көзүнө бир гана баласынын апакелеп ыйлаган элеси тартылып, Шарапат кырдан кырды ашып, чарчаганын билбей бара жатты.
Таштак жолго жеткенде таманы ооруп, басканга дарманы жетпей калды. Болгон үнүн чыгарып чаңырып жиберди. Кулунун каршкырга алдырган жылкы баласындай болуп. Бул кезде көгүм кирип, караңгылык пардасы тартылып, тоо арасын коркунучтуу элес каптап калган. Көзүнө бир гана баласынын апа келе ыйлаган элеси тартылып, Шарапат кырдан-кырды ашып чарчаганын билбей бара жатты. Таккан ат жолдун ортосунда чалкасынан жатып, ооруган денесине кайыл болуп, томураңдап ойноп жүргөн баласынын ар бир жоругун эстеп, эне байкуш ээн талаада дарманы кетип, эс алганча чалкасынан жатканда, жакын жерден карышкырдын улган үнү чыкты. Ага дагы караган жок. Баладан айрылгандан көрө карышкырларга жем болуп, бул дүйнөдөн өтүп кеткен алда канча жеңил болчу. Бир кезде жакын эле жерден эненин кулагына жаш баланын кыңкыстаган үнү угулду. Энеде дароо үмүт пайда болуп, жер тыңшап, оң кулагын жерге такады. Бир аз убакыт өткөн соң баягы үн даана угулганда, Шарапат болгон үнүн чыгарып, тынч жаткан тоо ичин чаңыртып, кыйкырып алды. Байкуту, Сопу деп. Анткени айылдан эки бала жоголгонун билет да. Анан дагы баласы Байгуту Сопу менен ойноп, экөө бир нерсе жасап жатканын кошуналары көрүптүр. Бирок тиги калмактар кантип жана кайсы убакта эки баланы уурдап кеткенин билбей калышканы баарына табышмак. Шарапаттын ачуу үнүн артынан издеп келе жатышкан 5-6 аял, 10 чакты эркек даана угушту. Бул кезде асманда жылдыздар чыгып, күндүн теңи болгон түн пардасы тартылып, көзгө сайса көрүнбөгөн караңгылык айлананы каптап калган. Шарапат үн чыккан жакка жакын келип, дагы үн салды. Байгуту, Сопу деп. Кайран гана эне ай. Эненин үнү булсам баштагыдан катуу чыкты. Колу буту таңылуу Байгуту апасынын үнүн укканда кысылган деми ачылып, таңылуу оозун болор-болбос бошотуп, апа деп алсыз чаңырганда Шарапатка даана угулду. Баласынын үнүн укканда шашып, калдастап, алапайын таппай калды. Бир жагынан сүйүнчү койнуна батпай, уулунун үнүн укканда баятан бери тарткан азабы түккө турбай, көздөрү жайнап, али дайыны билине элек кубанычтын белгиси болгон дитин ээлеп алды. Байгуту, балам, деги сен кайдасың? Үнүңдү дагы бир жолу чыгарып койчу, деп жан талаша үн катты. Аңгыча артынан издегендер дагы келип калды. Байгуту эптеп колу менен таңылган оозун болор-болбос бошотуп, бул жолу үнүн жогору чыгарды. Шарапат баласынын үнүн даана угуп, үн чыккан тарапка караганды, кожагатты, тикенек, аң чуңкурду карабай кадам таштады. Бир кезде буту суурдун ийинине кирип кетип, жыгылып кетти. Бирок ооруксунган бутуна караган жок. Ошондо дагы үнүн чыгарып, кыйкырып алды. Жоолугу башынан шыпырылып, чачы саксайып, бетин жаап, көзүнө эч нерсе көрүнбөй, бир жагынан алдыга кадам таштаганга тоскоолун тийгизип, алды жакты көрө албай жатты. Ушул кезде колун созуп, чачын иреттеп, жоолугун оңдоп салынып алганга дагы жараган жок. Дале болсо көзүнөн аккан жаш бетин жууп, оңулдап, ыйлап талган. Алты канат тикенек өскөн тоо бет менен улам өйдөрөп чыгып бара жаткан Шарапаттын денеси орууну деле сезбей калды. Мына эненин балага болгон бир гана жоругу, бала деп соккон жүрөгү, бала үчүн көргөн далалаты. Бирок бала эненин жан аябаган ушундай эмгегин баалай алабы, аны ачык айтып болбойт. Шарапат улам өйдөлөгөн сайын шай кетип, эми кудум жаңы эмгектеген баладай жөрүмөлөп, эки колу менен колуна эмне илинсе аны кармап, зоо бетине чыгып бара жаткан шамдагай кичтей тартынып, 15 метрдей алдыга жылды да дагы үн салды. Байгуту, балам, мен апаңмын, барсыңбы деп. Эне ай. Айталада баарына кайыл болуп, бала үчүн далбас уруп, баласынын үнүн дагы бир жолу угуп калсам экен дегенде, эки көзү төрт болуп, эмне деген гана асыл үмүт менен караңгыга карабай, тоо бети менен жөрүмөлөп өйдө чыгып келе жатканына бир гана түн күбө болуп турду. Илгери үмүт менен күткөн баланын үнү булсам абдан жакын жерден чыккандай болду. Артынан келгендер 20 кадамдай Шарапаттан алыс эле. Алар дагы баланын үнүн угуп, жабыла үн чыгарышты. Топ элдин чурулдаган үнүн уккан жакын жерде үйүрү менен жүргөн карышкырлардын улган үнү жап болуп, башка тарапка орун которуп кеткенге эчак үлгүрүшкөн. Курган эне уулунун алсыз үнүн угуп, сүйүнүчтөн жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй тез-тез дүкүлдөп соккону өзүнө да угулуп турду. Шарапат күчүн жыйып, дагы алдыга жылып жакын келгенде, жаш бала таңылуу оозун эптеп чечип, болгон күчү менен кыйкырды. Апа, мен мындамын деп. Шарапат үн чыккан жакты элеңдеп карап, сүйүнгөнүнөн көзүнө келген жашты арчыганга дарманы жетпей,
жығылып туруп, баласы жаткан чуңкурчага жетип келип эле боюн таштап салды да, баласын кучактаган тейде буркурап ыйлап жиберди. Кайран гана эне-ай, адамды нурга бөлөп жашарткан күндүн нурун, өмүрдүн азыгын каалап, баланы тарбиялап өстүрүп, азабы менен жыргалына өнөктөш болгон энеге даңк. Шарапат баласынын жытын жыттап, жоготкон бакытын таап алгансып, кайра аны бирөө тартып кетчүдөй кучактаган колу карышып калган. Байгутудагы мотурайган кыска колун энесинин мойнуна артып, үнүн чыгарып уңулдап ыйлап алган. Артынан келгендер бала менен эненин коюн колтук алышып, чуңкурчада кучакташып ыйлап олтургандарын көрүп, алар дагы көздөрүнө жаш алышты. Шарапат бул жашоого жаралганы азыркы уулун тапкандай сүйүнбөсө керек. Ушул жерден дагы бир жолу эненин ыйыктыгын, бийиктигин, асылдыгын билсек болот. Көрсө бул жалганда жан болобу, мал болобу, эне үчүн баладан өткөн баалуу эч нерсе жок белем. Чуңкурчадан чыкканда гана Шарапат бутунун, денесинин ооруганын сезди. Артынан келгендер чечилип калган бут кийимин ала келишиптир. Бирок ал бутуна батпай койду. Тилинген таманы шишип кеткендиктен. Түн ортосунда гана Шарапатты жетелешип, баланы көтөрүп баарысы чогуу айылга келишти. Бул кезде куугунга кетишкендер калмактарга жетип барышканы менен алардын болгон жүгүн чачып, карагандары түккө турбай, жоголгон балдарды таба алышпай, алардын алдаган тилине ишенип, жаңы эле келишкен. Байгуту бала болсо дагы болгон окуяны үстүртүн айтып берди. Биз Сопу экөөбүз үйдүн жанында ойноп олтурсак, 2 киши келип бизди өздөрүнө чакырышты чүкө беребиз деп. Биз алгач алардан коркуп жакын барганыбыз жок. Анан улуурагы чөнтөгүнөн кооз оюнчук алып чыгып бизге көргөздү. Андай оюнчукту биз бир да жолу көргөн эмеспиз. Алгач мен барып тиги оюнчукту колум менен кармап көрдүм. Анан Сопу жаныма келип оюнчукту колу менен кармаган кезде экөө оозубузду басып дароо таңды да көтөрүп жөнөштү. Ар жакта аттар бар экен. Бизди атка арта салышып эле кокту менен өйдө чаап жүрүп беришти. Канча жол жүрдүк билбейм. Бир кезде мени алып бара жаткан кишинин аты суурдун ийинин басып алдыбы билбейм. Ат жыгылып кетти. Биз дагы аттан жыгылдык. Ошондо мен бир топ ылдый тоголонуп барып, алиги чуңкурчага түшүп калдым. Шашып жаткан экөө мени кайра атка артып кеткенден эриништиби, же мени таппай калыштыбы ким билет, таштап салып кетип калышты. Андан дагы мен чуңкурга түшкөндө эсимди жоготуп койдум. Балким алар мени өлүп калды деп дагы ойлонушту болуш керек. Чынын айтсам калганы эсимде жок. Бул сөздөрдү толук уккандар балага боорлору ооруп, бир жагынан Шарапатка ыраазы болушту. Эгер ал артынан издеп барбаган болсо, бала карышкырларга жем болот беле, ким билет. Байгутудан Сопунун дайынын уккан Эсет менен Аксаамай шалдырап эле отуруп калышты. Ушул жерден алгач Эсет баягы көргөн түшүн эстеп, Аксаамайга кайрат айтты. Эч камсадаба, уулубуз кайрылып келет. Билесиңби, баягыда менин көргөн түшүмдү. Колума ак куш конгондо бир кара киши алып кеткенин, анан ак куш кайра кайрылып келгенин. Мен эртең таң эрте туруп, кайра калмактардын артынан барам дагы баламды кайрып алып келем, деди. Бул кабарды уккан Жакшыбай карыя кабагын түйүп, кап, Эсетке жаман болгон турбайбы? Мен өткөндө эле эскертип айткам, калмактардан сак болгула деп. Ушул окуя болоордун алдын ала билген элем. Бул Эсеттин уулу учуру келгенде элге алымдуу уул болобу деп дагы ойлоп калдым. Анткени ал менин түшүмө кудум ак куштун өзү болуп кирбедиби? Бул бала жөн бала эмес. Балким калмактар баладан бир сырды байкаган үчүн уурдап кетиштиби деп калдым. Бирок буга чейин эле жаш балдар уурдалып жатпады беле. Чын эле уурдаса, анда жол боюндагы балдарды эмнеге уурдаган жок дагы айылдын четинде жашаган Эсеттин үйүнө кантип барып калышты деген суроого жооп таба албай, артыраптуу ойлорду ойлоп, таң эрте Эсетти өзүнө чакыртты. Бул учурда Эсет жаңы гана уулун издегени аттанып кеткени жаткан. Жакшыбай карыянын чакыртканын угуп, азыраак өкүнгөн болду да, жарыктык киши эмнеге чакырттуу болду экен? Кап, кичине эртерээк чыгып кеткенимде жол арбытып алат элем, деп алтамалы кетип, аксакалдын сакалын сыйрап бастырып келди. Учурашып, ал жайды сурашкан соң Жакшыбай кайрат айтты да, Эсетти жолдон алып калуунун амалы кылып, Эсет, өзүңө кел. Эмне жаш бала болуп калгансыңбы? Сен кече эле барып, алардын болгон жүгүн чачып, жолдон калтырып чыр салсаң, эми минтип кайра артынан барып дагы догурунсаң, сени алар ким көрдү кылып жок кылып салса,
Қандай айла қыла аласың? Андан дағы алар азыр сен барғанша өздерінің чегіне кирип барат. Балким балаңды башка калмактар урдасачы. Аны так билбеген соң ачууга алдырып, опурулганың түккө турбайт. Уурдалган бала уурдалды, эми анын амандыгын тилейле. Бала менен кошо сенин дагы жоголушуңду биз каалабайбыз. Айткан тилди алып өзүңдү сабырлуу тут. Менин түшүмө сенин уулуң кирген. Бирок эч айла кыла алганыбыз жок. Бул дагы уулуңдун тагдыры, маңдайга жазган жазуусу ошол. Мындан ары башка балдарыңдын амандыгын тиле. Менин сага айтар кеңешим, жаныңа бир жакшы, тың жигитти алып, жок издемиш болуп калмактардын айылына өт. Баланы анан сырттан акмала бизде. Болбосо башка айла амал таба албайбыз. Бул сунуш эсетке абдан жакты. Жакшыбайдын таасын жана жеткиликтүү кылып айткан сөздөрү чын да бойго салды да өзүнүн баштапкы оюнан кайтты. Бирок баланын азабы жанын тынчалдыра койгон жок. Барынан дагы түшүнөн аян берилип, көргөн түшүн жорутуп, акыры уулу минтеп кол арага жарап, көзгө көрүнүп калган кезде алдырар күнү жаздырар болуп, көптү үмүт кылган баласынан тирүүлөй айрылганы эсетти акыры алыс жолго алып чыкты.